Мен 5 күндүк кезинде кыз багып алгам, кайсы жакка барбайын ушул сөз болот. Силерге мээрими жок болот. Төрөгөн ата энесине кетет, махрам эмес. Атасына чужой эркек, бөтөн эркек деңиз, асырап алган бала тууралуу баян кылып берсе жакшы болот эле дейт. Күйөөм да жооптуу карап мамиле кылмак, жооптуу карап. Эку баккан кызың деле сөздү угуп, баккан кызың деген сөздү угуп барабар да элден чыга турган болдум дейт. Москвадабыз дайым аалымдар келген жакка барам, бирок ошол жоопту укпастан кайтып келем дейт. Мындай баккан кыз мээримсиз болот, таштап кетип калат деген сөз эмес, ал тарбиядан. Кээде өз ата энесинин канынан жаралып төрөлүп туруп деле Кудай Таалам ошо өз ата энесинен жаратып, өз ата энесинен жарык дүйнөгө келип туруп деле ата энеси себепкөр болуп. Бирок тарбиясы тайкы болгондор канча, Кудай сактасын. Таалими начар болгон, бейсабат болгондор канча. Эгерде сиз чындап мээримиңизди төгүп, бооруңузду ачып, кучагыңызга алып, жылуулук берип, тарбиясын берип, таалимин ордуна койсоңуз, ал берген таалим, берген жылуулук, сиңирген жакшылыгыңыздын үзүрүн эртең көрөсүз иншалла. Ал Кудайдан канчалык тарбияга себепкер болот, ал таштап кетпейт тарбиясы мыкты болсо. Бул бир. Экинчиси, намахрам болуп калабы. Намахрам деген түшүнүк, махрам эмес деген мындайча айтканда жат кыз болуп калып атпайбы? Бойго жеткенде ал жоолук салыныш керек, өгөй атасынын астында башка. Эгерде сиз 5 күндүк таап алдым дедиңиз, эгерде сиз 2 жашка чейин, 2,5 жашка чейин эмизип койсоңуз, же сиздин эжеңиз, же сиздин сиңдиңиз, жакын адамдарыңыз эмизип койсо, сиздерге махрам болуп калат. Сиз эмизгенсиз, же эжеңиз же сиңдиңиз эмизсе, ал учурда махрам болот сүт жагынан. Ал учурда баягы атасы эле жаман болуп чыкпаса, ал учурда өзүнүн кызындай, сүт кызындай мамиле кылынат. Сүт кызындай мамиле кылынат. Ал учурда деле албетте жоолук салынып эметип туруш керек, бирок баягы махрам болот да, сүт жагынан махрам болуп калат. Ошон үчүн сиздин жообуңуз ушундай. Жок, балаңызды, кызыңызды эч ким чамбайт, тарбияңызды бериңиз. Тескерисинче ошол жетимди багып алуу, муктаж адамдарды багып алуу, бул шариятыбызда сообу чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ана ва кафирул ятим кахатайн", Имам Абу Дауд риwayat кылган хадисте. Жетимди багып асырап алган адам, кепилдик алган адам мени менен бейиш ушунчалык жакын болот дейт. Аалымдарыбыз муну сонун кылып түшүндүрүп берет. Ошон үчүн маселе ушундай.